Туризмдин борбору Боз тери кайсы баатырдын атын алып жүрөт? Ысык көлдөгү Боз тери айылы жайкысын туризмдин борборуна айланат. Айылдын аталышы эл ичинде айтылып келе жаткан уламыш боюнча Боз тери баатырдын аты менен байланыштуу. 17-кылымдын башында Ысык көл өрөөнүндө Боз тери, Эн тери, Ак тери деген бир туугандар өмүр сүргөн. Алардын арасынан Боз тери баатырдыгын көрсөтүп, ал жерде жашаган калмактарды кууп, жерин бошоткон экен. Кийин айыл ошол баатырдын ысымы менен Боз тери аталып калган. Тарыхый маалыматтарга караганда бул жол менен 1880-жылдан баштап калк ушул жерге отурукташа баштаган. Падыша өкмөтү Россиядан келген адамдарга Көл калаасынан жер бөлүп бере баштайт. Орус кулактарынан Баженов, Игорев, Федоров келип орун алышат. Мындан улам Боз тери айылы көп мезгилге чейин Баженовка деп аталып жүргөн. 1916-жылы үркүндө Боз теринин эли Кытайга качып барып, Россия империясы кулагандан кийин чабылып чачылып, көбү кырылып, 1919-1921 жылдары кайра кайтып келишет. Боз теринин урпактары Кыргызстандын ар кайсы аймактарында, анын ичинде Ысык көл районунда жашайт. Өлкө боюнча жүргүзүлүп жаткан административдик аймактык реформанын алкагында Ысык көл районундагы Боз тери айыл аймагы Чолпон Ата шаарына кошулган. Боз тери айыл аймагы Ысык көл районундагы калкы эң көп айыл аймак болуп саналат.